Мамлекетте азыр катуу тартып орноп калды. Мисалы үчүн сырткы маселелер боюнча Акылбек Жапаров чыккан жок. Генерал камчы ташыйт. А кишинин мойнуна жүктөлгөн. Күнү түнү ошол жакта жашайт, самолетто жашайт бул кишичи. Мына Көкөтөйдүн ашында деп айтып атышпайбы? Көкөтөйдүн көк тусу көтөрүлдү калкылдап, жайынма жаткан калайга атка минди шартылдап. Тиги Казактын Баланча деген султаны биздин бир чоң адамыбыз менен бийже манабыз менен жолуккан аткан экен деп анын алдынан чабарман чаптырышкан. Эң дагы бир белгилей кетчү нерсе, кайсы жерге барып жолугуп келсе 2 айдан кийин кайра ошол жерге барып жыйынтыгын угуп атат. Эмне болду? Мен 2 ай мурда тапшырма бердим эле. Президентти туура биз дагы бара беребиз. Элге жолугуп пикирлерин жазып келип айта беребиз, даңазалай беребиз. Баладай сүйүнүп жүрөт го. Эмне жардам берейин? Кандай шарттарды түзөлүп? Бишкектин мэри кел. Бардык шарттарды түз деп мына карап отурдуңар го. Көрүп отурдуңар го. Кымындай жаңылыкка аябай кубанат. Саламатсызбы, Сүйүнбек мырза, студиябызга куш келдиңиз. Бүгүн сизди студиябызга чакырганыбыздын себеби негизи эле ушул мамлекеттик катчы катары бүгүн өлкөдө болуп жаткан жалпы абалга, саясий абалга бир баа берип кетесизби деп ойлогонбуз. Ушул 30 жылдык өзүңүздүн тажрыйбаңызда биздин акыркы бир 5 жылдын ичинде бизде мындай социалдык тармактар, элге жанагындай бир кабарлар, маалыматтар бат жетүү тармагы абдан өнүгүп кетти. Анан кийин мына акыркы ушул президенттер менен иштеп жаткан учурда ушул нерсени биздин коомчулукка кандай зыян пайдасы тийип жатат деп ойлойсуз? Кубануу менен эле айтыш керек. Менин оюмча биздин социалдык тармак өтө таасирдүү, өтө күчтүү тармакка айланды. Бизде жарандарыбыз, уюмдар, ар кандай силердикине окшогон сайттык уюмдар ачык дана өз пикирлерин айтып атат. Эми кээ бир жерлерде аша чапкандык болушу мүмкүн. Эл болгондон кийин, көп болгондон кийин пикирдин дагы көп болушу бул негизи жакшы жолго, оңолуу жолго түшүп алган өлкөнүн маңдайына жазылган көрүнүш да. Оңоло турган өлкө, келечеги бар өлкө, келечеги кең өлкө улуттук наркын, тарыхын, населин унутпайт, эске алат. Ошондой эле ушул пикирлешип турат. Мисалы үчүн Садыр Нуркожоевич Жапаровго чейин бир дагы президент өзү социалдык сетте отурган эмес. Азыр социалдык тармактардан айтып атпайбы? Президенттин тегерегиндегилер эмнени карап отурат, эмнеге айлык алып атат, президент өзү жооп бергенге мажбур болуп атат деп. Бул президенттин өзүнүн жеке позициясы. Айрым учурда киши өзүнүн пикирлерин тигилже бул маселелер менен өзүнүн баракчасында жазып коюп атат. Эл менен түз байырлашууга кирип алган. Өзү ушундай режимде иштейт. Ачык, эл дуккула. Эмне үчүн бул да бир киши айтса да ошого көңүл бурат. Бир киши айтса дагы. 5 киши айтса да ошого көңүл бурат. Айрым учурда өзү жазып, өзү. А кишини эч ким муктаж кылдырбайт. А киши өзү ошондой режимде иштеген адам да. Көпчүлүк чоң ири державалардын президенттери деле өздөрүнүн твиттеринде тигил жемул ал эмес эл аралык маселелер боюнча дагы пикирлерин билдирип коюп атпайбы. А президент болсо ички социалдык тармак жагындагы мындай оор маселелер боюнча талкуу башка жакка кетип барса өзүнүн пикирин билдирип, менин оюм мындай деп жазып атат. Бирок президент ага териккен жок. Кайым айтышканга да териккен жок, жанагындай суроолорго да териккен жок. Тегереги кадимкидей функционалдык милдеттер бөлүшүлөт. Кеңешчилер эмне кылат, пресс катчысы эмне кылат, баары бөлүшүлгөн да, өз иштери менен жүргүзүп атат. Мурдага караганда азыр тартип аябай катуу. Бул жагынан караганда ошол социалдык сеттин ачык айкын болгону жакшы болуп жатат деген пикириңиз бар экен. Ал эми жанагындай ашыкча кара пиар, ушак айың айтышуу, же болбосо бир мамлекеттик чоң эле кызматта иштеген эки кишинин ошо социалдык тармак аркылуу бири-бири менен кайым айтышууларына кандай баа бересиз? Эми сөз бөлө турган көрүнүш пайда болуп калгандан кийин сөз чыгат да. Бул тигинтип айтчы, тигил бул минтип айтты. Менин оюмча, менин бир эки маселеге токтолуп кетким келет. Мисалы үчүн чек ара маселеси. Чек ара маселеси боюнча мамлекеттин атынан ким сүйлөп атат, чек ара маселелерин ким алып барат? Генерал камчы ташыйт. А кишинин мойнуна жүктөлгөн. Күнү түнү ошол жакта жашайт, самолетто жашайт бул кишичи. Мына бир киши айтыш керек мамлекеттин атынан. Бул жерден ал ишемди кетирбеш керек деп көрүнгөн эле айта бер. Чек ара маселеси жана сырткы маселелер болгон жагдайда мамлекеттин атынан бир эле киши сүйлөш керек. Бир муштундай болуп турушубуз керек. Мамлекеттин тигилже бул маселе боюнча көз карашы ушундай.
Бул эч кандай комментарийге да жатпаш керек. Бул жагынан өтө катуу биримдикти ушул жерден көргөзүшүбүз керек. Бир киши айтыш керек. Чек ара маселеси боюнча адистиги бар, ошо тармакты алып барган, ошонун жоопкерчилигин мойнуна алган киши ачык жарыялап айтып туруш керек. Мына президент сырткы маселе боюнча оюн билдирип атат. Айрым учурда соцсетте билдирип атат. Айрым учурда өзүнүн пресс катчысы аркылуу билдирип атат. Чек ара маселеси боюнча генерал Ташиев билдирип атат. Мына киши башка буга чейинки кызматтардан айырмаланып, ачык форматка которуп койду. Бүгүн мындай жолугуштум, бүгүн мындай сөз болду, бүгүн мындай кылабыз. Баткен областында төмөндөгүдөй социалдык тармактарды өнүктүрүп атабыз. Ушул маселе боюнча киши көп консультацияга президентке кирип турушат да, чогуу. Анан тиги социалдык тармактарда аракеттер бар да, кагыштырып койгонго сиз менен кеңешип туруп анан айттыбы, же сиз мамлекеттин жетекчиси менен байланышпай эле өз пикирин билдирип, андай жок бул жерде. Президентке тегерегиндегилер таасир берип атат. Жанындагылардан жоготуңуз. Азыр урматтуу президент деп жазып атчы. Сиздин тегерегиңиздин баары сизди элден бөлдү, элден бузду деп. Президент ушунча 80% элдин добушу менен шайланып келип, анан бир-эки кишинин акылы менен жашамак беле. Президенттин иш графигинде тигилчи топтор, өкмөттүк, мамлекеттик, борбордук органдардын жетекчилери менен жолугушуп турат. Андан кийин жөнөкөй предпринимательдер менен жолугушуп турат. Социалдык тармактан ардактуу адамдар менен жолугуп турат. Кадыры сиңген барктуу адамдар менен жолугушуп турат. Өкмөт менен жолугушуп турат. Анан көп учурда сырткы иштер боюнча министри менен консультацияны күндө өткөрүп турат. Граница маселеси боюнча консультацияларды күнүгө өткөрүп турат. Ички маселелер боюнча тиешелүү министрликте график менен чакырып сүйлөшүп турат. Анан эч кандай ал эч кимдин муктажына, акылына, шыбыраганына өзү да жактырбайт. Ушундай бир маселелер менен бир эле маселе боюнча шыбырап күйрөп келген кишилер кабыл албайт, өзү да башынан жактырбайт. Эч ким ал кишинин чечимдерине таасир бербейт. Адис катары маселелердин тармагын, тутумун, ичинде эмне маанидеги кеп болуп аткандарын тегерегинде кеңешчиси бар. Энергетика боюнча кеңешчиси бар, коомдук байланыштар боюнча кеңешчиси бар, эл менен байланышкан кеңешчиси ар биринен өзүнүн маалыматтарды гана алып турат. Мына бул жагдайда кырдаал мындай баратат деп, ошонун негизинде президент чечим кабыл алып өзү сүйлөйт. Президентти көргөн адамдар сезет болуш керек, мындай өз алдынча чечкиндик адамдарга барып аткан адам катары, өз алдынча адам. Ошон үчүн жанагындай өкөнү мындай от жактырып атат, анан ортосунда пикиргешпактуу сөздөрдүн чыгып турушу мүмкүн. Бирок алардын басымдуу көпчүлүгүнө жол бербөө керек да. Мамлекетте, өлкөбүздө биримдик керек да. Ошо эки маселе боюнча тиешелүү гана айлык алып иштеген, эл алдында ант берген, мен ушул ишти алып барам, жоопкерчиликти мойнума алам, жана кыргыз мыйзамдарынын негизинде жоопко тартууга даярмын деп ант беришти да. Мына ошол адамдар гана алып барыш керек. Мына өткөн окуяларда деле тиги Казакстан менен болгон окуя болду, Баткен окуя болду. Мурдагылардан айырмаланып чаржайт, ар ким заявление кылган жок да, байкадыңызбы ушуну? Адистер гана сүйлөп атты. Ошол тармак генерал Ташиев сүйлөп атты, Баткен тарабы боюнча, сырткы министри боюнча, эл аралык мамиле боюнча гана сүйлөшүп атты. Баары чогулушуп кеңешип турушат. Мындан келди жанагы президенттин жакын жанындагылар, айланасындагылар аны бузуп жаман жолго алып барып атат деген сөздүн бул кандайдыр бир кызыктар күчтөр тараптан эле чыккан сөздөр болуп калат экен да. Себеп анткени ошол сөз айтылганда президенттин жанындагылар бузуп атат, жакындары бузуп атат дегенде кээ бир учурда сизди деле элестетип калышыбыз мүмкүн. Анткени бүгүн сиз канчалаган жерге барып, президенттин атынан сүйлөп, ошол кишинин атынан сыйлыктарды берип, жана бир олуттуу жерлерге өз сөзүңүздү айтып келесиз да. Ошон үчүн сиз сыяктуу бир президенттин жанындагы улуу адам келип элге бул жөнүндө айтып бериш керек эле. Эми жогоруда айткан сөзүңүз менен түшүнүктүү болду. Бул жөн эле бир үчүнчү кызыктар тараптар тарабынан айтылып жаткан сөздөр экен. Ушул жерден баса белгилеп кетейин, туура. Конституцияда мамлекеттик катчы институту киргизилген. Мурда бул 11 жыл бул институт иштебей турду да, анан жаңы келип кирип атат да. Президентке ар кандай иш-чараларга, маданий иш-чараларга, эл аралык мамилелер боюнча өтүп аткан семинарларга, диний иш-чараларга, эл достугу жөнүндө өтүп аткан иш-чараларга, юбилейлерге, аттуу, баштуу, даңктуу кыргызды даңазалаган адамдардын юбилейлери, же алардын өткөн жылдын 90-100 жылдыгына байланышкан иш-чараларга президентти байма-бай чакырып турушат. Бул табигый жана туура көрүнүш.
Эгерде президент ушунун баарына бара турган болсо анда иштегенге убактысы калбай калат эле. Конституцияда жазылып турат, мамлекеттик катчы президенттин тапшырмасы менен иш алып барат деп. Биз дайыма кеңешебиз. Ушул позицияны билдирсек туура болобу, урматтуу президент? Мен өзүмдүн сөзүмдө ушундайларды айткан атам. Чакыруу сизге келген экен. Сиздин атыңыздан ушундай сөздөрдү айтсак болобу деп сөзсүз түрдө кыска, чакан убакыттарда өзүбүздүн айта турган оюбузду, сөзүбүздү жана позициябызды макулдаша алабыз. Бул бир. Экинчиден, айрым учурда түз эле мамлекеттик катышууга дагы чакыруу келип турат. Ушул жерге пикириңизди билдиригиз, катышып коюңуз, бул боюнча мамилеңиз кандай деп. Анда дагы мен президенттин ишине тоскоол кылбастан, таасир этпестен буга чейинки позицияларды эске алуу менен өзүм барып сүйлөп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө биз президентке жаңы технологиянын, жаңы коммуникативдик ыкмалардын негизинде WhatsApp менен, Twitter менен байланыш билдирип коебуз. Бул иш чара өттү, иш жыйындыгын билдирип турабыз. То есть мамлекетте азыр катуу тартип орноп калды. Мунун баарын элге жарыялап айта бербейбиз, бирок биздин аракеттерден эле көрсөк болот да. Ким эмне маселени айтып атат. Мисалы үчүн сырткы маселелер боюнча Акылбек Жапаров чыккан жок. Руслан Казакбаев айтып атат. Граница маселе боюнча министрлер боюнча Совбез чыккан жок. Генерал Ташиев айтып атат. Биздин позиция бул маселе боюнча мындай, тиги маселе боюнча тигиндей. Эми ошонун тегерегинде ар кандай саясий талам-тарчыштар болуп атпайбы? Ал боло берсин. Эл өзү тандап алат. Себеп дегенде генерал ачык форматта иштеп атат. Мындай жолуктук, мындай болду деп ар бир нерсеге түшүндүрүүсүн берип атат. Катып койгон жок, жашырып койгон жок. Же болбосо секреттик режимге таянган жок да. Ошон үчүн элде жанагындай коомдук талкуу болуп атат. Пикир болгону жакшы. Айтып тургандары жакшы. Сайгылап, биягын көргөзүп тургандары аябай жакшы да. Эми уктап жаткан коомго караганда тири карак коом, өзүнүн өкүмдарларынын баарын тартипке салып турган коом, пикирин айтып турган коом жакшы да. Анан президент ошон үчүн ошол тармакта дагы өзүнүн ойлорун билдирип атпайбы? Чалжа айтылган жок, баардыгын системага салып айтып берип атпайбы? Мындан келди ар бир өз тармагындагы ишти алып барса эле биздин мамлекетте бекем тартип, баардыгы мыйзам чегинде болот экен деген пикирде калдык. Мындан кийинки дагы бир сизге бир олуттуу ушу мамлекеттик катчыгаттары берет турган суроо бул улуттар аралык мамилелер. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, сиздин 30 жылдык тажрыйбаңызда биздин Кыргызстанда көптөгөн улуттар жашайт. Ошо улуттар аралык мамилелерге сиз жана ушундай эле кошуна өлкөлөр менен биздин мамилелерге сиз кандай баа берип, кандай маани бересиз? Мен ушул жерден ошол идеология тармагын алып барып аткан катчы катары, тарыхчы катары айта кетчү нерсе, бул өтө кылдат, өтө үзүлүп кете тургандай болгон, кылдат сүйлөй турган, кылдат талдай турган маселе да. Бизде улут аралык мамиле байыркы бабабыздан эле биздин дастандарда, биздин Манас сыяктуу эпосторубузда, нарк населибизде каныбызга сиңген да. Анан улут аралык мамиледе ата бабаларыбыз өтө ийкемдүүлүктү көргөзүшкөн, протоколдук сый урматтуу көргөзүүнүн туу чокусун көргөзүшкөн. Кызыл тууну алдыргыла, көк тууну сайдыргыла, кеңешип, жүйөлөшүп, кепти чече турган билармандар келаткан экен деп, желектин түрү менен дагы мамиле күтүшкөн да. Жигиттерди шаптырып алдынан тоступ, Кыргызда чабарман деген сөз бар. Тиги Казактын Баланча деген султаны биздин бир чоң адамыбыз менен, бийже манабыз менен жолуккан аткан экен деп анын алдынан чабарман чаптырышкан. Ал барып кандай тозулат, кайсы желектер көтөрүлөт, кайсыл боз үйгө түшүрүлөт, кандай союшу даярдалып атат. Ошондон бери билдирип айтып коюшкан. Уже бизге мейманга келаткан башка улуттун өкүлү аны кандай азем менен, кандай салтанат менен тосуп атканын сезген. Мисалы үчүн Шабдан Баатыр дагы балыкчынын башында элдердин баарын чогултканда, байзак келатканда өзүнчө ат чаптырып, өзүнчө тууларды, асабаларды көтөртүп, Садырака келаткандагы өзүнчө кадыр баркына, зоболосуна, эл ичиндеги ордуна жараша ошогондо сый урматты көргөзүп, анан иреттеп, аларга орундарды иреттеп, ошол эле учурда азыркыдагыдай эле мамлекеттик протокол биздин каныбызда болгон. Өтө кылдат кылган.
Кыргыздын кызыл байрагы көпчүлүк учурда ордонун башында турган улуттук туу катары белгилүү болсо, конок келатканда же кара түшкөндө, кайгы түшкөндө, согуш акыбалы болсо, туулардын өңү дагы анын сайылып турганын дагы баа берип, маани берип турган. Мына Көкөтөйдүн ашында деп айтып атышпайбы? Көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлдү калкылдап, жайынма жаткан калайга атка минди шартылдап. Арасында казак бар, өзбек бар, баарын айтып атат кимди. Ошондо жайнаган туу жалпылдап, жалпы журтка жаркылдап деп мына ар биринин кадыр баркын, ордун, мамиленин баарын ошондон билгизип атпайбы? Эң орчундуу маселелер дайыма кыргыз журтчулугунда боз үйдүн ичинде сыябанда төрдө турушуп, эң олуттуу маселелер шаан шөкөттөн кийин, тамак аш берип урматтоодон кийин, дасторкон жыйылгандан кийин кеңири отуруп алып сүйлөшүшкөн, кеңири чечимдерге келишкен, кудалашып турушкан ошол учурда, жер алмашып турушкан, жайыт алмашып турушкан, чатакка жеткирбестен эле ошол бай бий деңгээлдеринин негизинде бүткөндө бизде азыр улут аралык мамиле кандай? Ушул күнгө чейин Кудайдын кулагы сүйүнсүн, акыркы бир 10-15 жылда Кыргызстанда бир ушундай улут аралык тирешүү болуп кетиптир. Жеги тигил улуттун өкүлү Кыргызстандын бийлигине мындай акараты бар экен, же арманы бар экен, ал бир саясий деңгээлге чыгып, ушул эле соц тармактардын талкуусунун темасы болгон жок да. Аябай кубанышыбыз керек да. Бизде улуттар ассамблеясы бар, ырдайлы кыргыз ылдарын деген долбоорлор бар. Мамлекеттик концерттерде, иш-чараларда бүгүнкү күндө дагы, буга чейин дагы мамлекеттик администрация эске алып турат. Улутчук өкүлчүлдүктөрдү эске алып турушат. Алар байма-бай айрым мамлекеттик иш-чараларга катышуунун тизмеси түзүлгөндө ошонун баары эске алынат. Анан бул упреждающий, алдын алган саясаттын негизинде биз ушундай улут аралык мамиленин курчуп кетишине, анын чыгып кетишине жол бербей атабыз. Жол бергибиз да келбейт. Бүгүн Кудайдын кулагы сүйүнсүн, окумуштууларыбыздын арасында, мамлекеттик жетекчилердин арасында, деги эле орто деңгээлдеги ар кандай мамлекеттик органдардын жетекчилери, директорлор корпусунда корейлерибиз, орустарыбыз, дунгондорубуз баары аралашып эле жүрбөйбү? Бир да чатак чыккан жокко. Майда чүйдө деңгээлде болушу мүмкүн. Бирок буга өзгөчө көңүл буруп, жолугуп, мамлекетте кандай иш тараптар ошол тилдерге которулуп, баары жетип тургандыгында болуп атпайбы? Ар бирине бирдей мамиле болгондугунда болуп атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Абдан тыкат, кылдат саясат жүргүзүлүп атат. Ошон үчүн улут аралык мамиле ор коюп, биздин тарыхыбызда же саясий айдынга чыга элек да. Сөзүңүзгө аралжы, мисалы үчүн мына казак кошуналарга барсаң, ал жерде сөз жок, казак тилинде сүйлөшүңөр керек деген бир буйрук сыяктуу бар деп сезем да. Анткени алар баардыгы казак тилинде сүйлөшөт. Ал эми биздин эркин мамлекетте, Кыргызстанда бизде андай басым жок. Баардыгы өз каалаан тилинде сүйлөп, кааласа кыргызчаны үйрөнүп, кааласа өз тилинде сүйлөп келишет деген сыяктуу. Туура. Дагы биздин бир ошол биздин мамлекеттин ичинде жашап жаткан ар кайсы улуттарга жасаган бир сый мамилебиз болуш керек деп ойлойм. Ошол үчүн кыргыз айтып атпайбы? Сыйга сый, сыраяка бал. Кандай мамиле кылсаң, ошондой мамилеге дуушар болосуң деп. Бизде кемеңгерлик, айкөлдүк каныбызга сиңген, тоолук эл болобуз. Кыргыз тилинде, расмий тилде жана башка тилдерге аябай урматтоо менен мамиле кылып, кысымга калбаш керек жана ал тилдердин өнүгүшүнө дагы шарттарды түзүш керек деп биздин негизги документибизде, Конституцияда жазылып атат. Ооба. Анан кыргыз тилинде азыркы мамлекеттик тил комиссиясы дагы абдан жакшы позицияда иш алып барып атат. Кыргыз тили Кыргызстандын ичинде, кыргыз ичиндеги улуттардын арасында эл аралык баарлашуунун тили болуш керек. Мурда Советтер Союзунун учурунда орус тили язык межнационального общения деп концепция бар эле. Азыр болсо Кыргызстандын ичинде кыргыз улут аралык мамиленин тили деген ураанды айтып атышат. Аябай жакшы уран. Биздин тилди үйрөнүп, биздин сүйлөгөн абдан жакшы. Көпчүлүк бизде орус тилдүү азаматтарыбыз, орус тилдүү жетекчилерибиз дагы адегенде башында кыргызча сүйлөп, анан эми менин оюмду уруксат берсеңиздер, расмий тилде улантайын деп ушундай жакшы маданиятты кийирип атышат да. Андан ары тил үйрөнүүнү дагы үйрөнүп атышат.
Ушундай мисалдар көп да. Анан бизде Конституцияда эки тил жазылганда расмий тил, анан мамлекет тил деп. Мамлекеттик тилде биринчи, экинчи тилде расмий тилде иш кагаздары жүргүзүлөт. Көпчүлүк учурда азыр акыркы кездери кабинет министринин иши дагы мамлекеттик тилде өтүп атат. Жыйындын баары мамлекеттик тилде өтүп атат. Ошол эле учурда ошо жыйын уюштургандар сөзсүз түрдө кайсы улуттун өкүлү турса ошого синхрондук, тилмештик ишти түз эле жүргүзүп атабыз. Эч кандай уже мурдагыдай тапшырма болбойт. Уже түз эле синхрондук котормо орнотулат. Орус тилинде болобу, түрк тилинде болобу, ким кандай тилди котормону талап кылса катышуучу сөзсүз эле ыкчам жана чукул эле убакытта уюштуруп коюшат. Себеп дегенде бүгүнкү технология ошого жол берди. Азыр котормолорду беспроводной кулабыбыз кыйлып алып эле басып жүрө беребиз дагы котормону уга беребиз. Ошол милдеттүү түрдө бул иш чаралар киргизилгенде эч агылычы бүгүн абдан өнүгүп атат. Президенттин жыйындарында президент дайыма кыргыз тилинде өткөрөт. Өкмөттүн төрагасы Акылбек Жапаров дайыма кыргыз тилинде өткөрөт. Көп публичный саясатчыларыбыз, жогорку кеңеш, жогорку сот, көптөгөн таанымал, элге көрүнгөн, төбөсү көрүнгөн саясатчылардын баары тең кыргызча сүйлөп атышпайбы. Муну улантыш керек, күчөтүш керек. Бардык тилдердин өнүгүшүнө шарт түзүп, мүмкүнчүлүк берип, өзүбүздүн тилибизди, дилибизди эч качан унутпашыбыз керек. Ким экенибизди унутпашыбыз керек. Биздин манасыбыз, наркыбыз, тилибиз кайсы тилде укумдан тукумга жеткенин унутпашыбыз керек. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул нерсени биз сөз жок сизге суроо салышыбыз керек. Анткени бүгүн коомчулукта ошол нерсе бир кичине бир айыкпаган дартка чалдыгып бара жаткандай сезилип жатабыз. Башка көп өнүккөн өлкөлөрдү карасаң, мамлекет башчысын бат-бат алмаштырууда бир майнап чыкпаган жагын байкадык да биз деген. Биз жана бир ушундай бир кыргыз тарыхында башынан кечирип өткөн кайра мына революциялардын болушу, өлкө башчыларынын алмашы, бул биздин келечекте өсүп өнүшүбүзгө жакшы бир майнап алып келбейт экен деген түшүнүккө келдик. Мен бул жөнүндө өлкө башчысынын өзүнө да айттым эле. Бүгүн бизде менимче эң негизгиси жанагы балык башынан деп коет. Ошо эң башынан башкы негизги максатыбыз өлкө башчысынын алмашпашы, же болбосо биз бир өлкө башчысы келген өлкө башчысын сыйлап, ошол кишиге жетишпеген жерин жардам берип, билген жеринен акыл алып, өсүп өнүшүбүзгө ошо сиздин көз карашыңыз кандай? Сиз жакшы суроо бердиңиз. Андан да жакшы сурооңузга жоопторду да айта кеттиңиз да, мага жакшы жардам берип койдуңуз сүйлөгөнгө. Буга чейинки Садыр Нуркожоевич Жапаровго чейинки президенттер тууралуу, же алардын саясаты тууралуу эч нерсе айткым келбейт. Мамлекеттик кызматкер катары, тартипке көнгөн адам катары ал учур өттү. Мен бүгүнкү иштешип аткан президент Садыр Жапаров жөнүндө айтып өтөйүн. Ошо мен сурайын деген жана тез алмашуудан майнап чыкпай жаткандыгына. Менин оюмча баары эле жакшы тилек менен келет. Элди өнүктүрүүнү, анан тилекке каршы аны ишке ашырууда ар кандай саясий күчтөрдүн таасиринде калып, тигил же бул жакка ооп кетиши ыктымал, болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндөгү президент менен мен бир жыл анын администрациясын жетектеп, азыр госсекретарлык кызматты аркалап аткандан бери жанында жакын жүргөн адам катары төмөндөгүлөрдү белгилей кетким келет. Биринчиден, бүгү аябай көп окуйт экен. Кийинки кездери окуганга көп убакыт болгондо дагы эски саясий документтерге кызыгып окуп атат. Бул бир. Анан мурдагы саясий жетекчилердин ишмерлигине аябай баа берди. Алардын айрым Усубалиевдин суу жөнүндө көтөрүлгөндөгү маселе, Абсамат Масалиевдин мамлекеттик кызматтагы тартип жөнүндөгү маселеси, Жусуп Абдрахмановдун дине жанагы күндөлүгүн кадимкидей барактап окуп чыкты да, ошого убакыт таап, айрым учурда отура калып, ошо окуганда көңүл бурдум. Бул бир. Экинчиден, мамлекеттик бюджет. Азыркы келген кабинет министрге катуу тапшырманы койду. Бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, канчага көтөрө алабыз. Өкмөт тараптан ал кишиге сунуш айтылды. Таможняны тартипке салсак, салык маданиятын тартипке салсак, бизнесмендердин колун эркинирээк коюп, орто бизнести өнүктүрсөк, жаңы чакан кестерде курулуп атат, жаңы аянттар салынып атат, цехтер, заводдор ачылып атат. Ушуларга салык жагынан жеңилдикти дүркүндө өстүрүп алсак, анан кийин биз бюджеттен төмөндөгүдөй 400 миллиард сомго жеткенде мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт деди. Мында президент кандай кадамдарга барды?
таможня менен жолугушууну уюштурду, салык кызматтары менен жолугушууну уюштурду, бизнеске терс таасирин тийгизип аткан айрым текшерүүчү органдарды жокко чыгарды, финансовый полиция, кээ бир текшерүүчү органдардын санын кескин түрдө азайтты. 2 жума айдан кийин кайра алар менен президент жолукту дагы сунуштарын кабыл алды. Андан кийин өкмөт менен консультация өткөрдү дагы, өзүнүн пикирин билдирди. Сизге канча күндүк мөөнөт убакыт берсек болот? Мындай шарттар түзүлдү. Таможня бул режимде иштеп атат. Салык жыйноо мындай режимде иштеп атат. Дегенден кийин мына бүгүнкү көрсөткүчтөр биринчи жолу акыркы 10 жылдын ичинде мамлекеттик бюджет профицит менен чыгып атат. Ошон үчүн биздин өкмөтүбүз айтып атат, биз айлыктарды көтөрөбүз, мугалимдердин кесибин ушундай ардактуу кылабыз, ар ким мугалим болгусу келет деген деңгээлге чейин жеткиребиз. Квартираларды мына жанагы алдын ала бир мурда 30%-ын төлөп, анан кийин калганын 10 жыл 15 жылга бөлүп деген ипотечный үй алып атышпайбы? Ошонун алдыңкысын жоюп койбоду, 30% төлөбөй элетпиз. Андан дагы президент өткөндө да бир кадамдарга барды. Көпчүлүк элибиз жана майда микрокредит организациялардан майда чүйдө карыздарды алып, ал карыздар ошол адамдар үчүн дагы оор экен да. Президент өзүнүн буйругу менен тапшырмасы менен 100 миңге чейинки алган кредиттин баарын мамлекеттин эсебинен жабаны жоюп жибербедиби? Социалдык жактан уязвимый деп коебуз, мындай өтө акыбалы начар жашаган, бизнеси жок, бала чакасы аз камсыз болгон үй бүлөлөр 2 эсе, андан кийин жаңы жылда 3 эсеге көтөрбөдүбү алардын баарын. Мындай чечкиндүү шарттарга барыш үчүн аркасында чечкиндүү жакшы эмне болуш керек? Акча салынган капчык болуш керек. Аныбыз тургандан кийин президент ошондой чечимдерге кетти. Андан кийин эмне кылды президент? Чакан кести салам деген ишкерлерди чогултту. Эмне проблемалар турат алдыңарда. Салганга эмне тоскоол болуп атат? Аларды укту. Ал жолугушууну бүт Кыргызстанга трансляция кылып көргөздүк. Электрлердин пикирлерин көргөздүк, бизнесмендердин пикирлерин көргөздүк. Президент ошол эле учурда бир аз күндөн кийин эле энергия сектор менен жолукту, жергиликтүү аймактар менен жолукту, тиешелүү указдарга кол койду, азыр курула баштады. Жаңы иш орундары түзүлө баштады. Бюджет жаратуучу ишканалар пайда боло баштады. Мына 200дөн бир жылдын ичинде 200дөн ашуун ишканалар ишке кирди. Көптөгөн жумушчу орундар түзүлдү. Эң негизгиси кайсыр бир айыл чарба жагынан кандай маданият өсүмдүк өсүп атса, картошка жыйнаган жер, кызылча, сахарный кызылча жыйнаган ошол жерлерге ишканаларды кура баштадык. Ташымай жок. Азыр маселени президент кандай коюп атат? Мына соң кара кечеде ошол жерде тестти курсак деген ой пикирин азыр бай орусча айтканда вынашивает, азыркы айтканда ошону ойлонуп жүрөт. Жолдордун баарын кыдырып келди. Базарлардын баарына баалардын баарын кыдырып келди. Кымында ишканалардын баарына жолуп угуп келип, мурда күнү өкмөт төрагасына тапшырма берилди. Мына ушуларды анан эң дагы бир белгилей кетчү нерсе, кайсы жерге барып жолугуп келсе 2 айдан кийин кайра ошол жерге барып жыйынтыгын угуп атат. Эмне болду? Мен 2 ай мурда тапшырма бердим эле. Мына бул логистикалык центр курулуш керек эле. Бул мектептин курулушу башталыш керек эле. Бул жол бүтүш керек эле. 2 ай мурда сиз менен жолуктум эле, урматтуу өкүл деп кайра кыдырып келип, экинчи жолу кыдырып келип, анан тапшырмаларды күчөтүп атпайбы. Ошонун негизинде айрым жетекчилер кызматтан кетип атат. Айрым жетекчилер кызматка келип атат. Анан мунун баарын айтканга убакыт жетпейт. Мен муну баарын кылып атам деп президент өзү айтканда эл кандай кабыл алышы мүмкүн? Өткөн бир интервьюда мен жарыя кылдым ушундай иштер. Азыр болсо мына контроль деп коет, кайра көзөмөл менен кайра кыдырып келип атат. Азыр президент кыдырып келген чүбү орундагы ишканалар уже билишет да, 2 айдан кийин кайра президент менен жолугуп каларын. Кандайдыр бир форматта кайра жолугушат да. Мына биринчи жолу ушундай иш-чараларды, автобустарды мына бир автобус чыгарса ошого президенттин сүйүнгөнүн айтпаңыз. Менин өлкөмдө менин граждандарым биздин Кыргызстан автобус жасап атышат. Баладай сүйүнүп жүрөт го. Эмне жардам берейин? Кандай шарттарды түзөлүк? Бишкектин мэри кел. Бардык шарттарды түз деп мына карап отурдуңар го. Көрүп отурдуңар го. Кымындай жаңылыкка аябай кубанат. Анан колдоого алып атат ушундай аракеттердин баарынчы. Мунун жыйынтыгы келип бүгүн өлкө башчысы эл менен бир тыгыз байланышта ошолордун көйгөйлөрүн өзүнүн ички дүйнөсү менен сезип жаткандыгынан кабар берип жатат. Менимче, мен ойлойм, биз баарыбыз мына социалдык тармактан журналисттер, негизли жанындагы адамдар деп
дагы айтып кетким келет, биз бул боюнча өлкө башчысына жардам беришибиз керек. Жанагы эле менин оюм, биз жанагындай биз өлкө башчысын бат-бат алмаштыргандан эч кандай майнап жыйынтык чыкпай жаткандыгын бир негизи. Эми сөзүбүздүн аягында Сүйүнбек мырза, биз деген ушул сизди чыгармачыл адам катары дагы, ушу мамлекетте 30 жыл кызмат кылган адам инсан катары дагы мамлекеттик кызматта иштеген инсан катары биздин бир олуттуу сурообуз. Бул суроону менимче бир эле мен эмес, жалпы кыргыз эли сизге бериши мүмкүн эле. Биз кыргыз эли кандай эл болушубуз керек? Кандай улут болушубуз керек? Кантип өнүгүп өсүшүбүз керек? Маданият жагынан кандай 5 киши чогулса дагы, 500 киши чогулса дагы биздин маданиятыбыз мындай болуш керек, бирок меникиден башка дагы пикирлерге орун берип атабыз да. Мамлекетке катчы мындай деп айтса, жок мындай болуш деген пикирлерге да айтып атабыз. Биринчиден президент өткөндө айтып өттү. Кыргызстан жаңы Кыргызстанды курабыз деген ураан таштады. Жаңы Кыргызстанды курабыз деп. Анын ичинен Кыргызстан интернационалдык саясатты так, чын жүрөктөн, кошуналык, сый мамиле менен өткөрөбүз деген урааныбыз бар. Кыргызстан таштандысыз өлкө, таза өлкөбүз, экологияга сиз деп мамиле кылабыз деген ураандарды таштап атабыз. Кыргызстан ата-бабабыздан келген асыл нарктарыбызды унутпай, улантып, аларды сан ариттештирип, келечектеги муундарга жеткирип, жана бүгүнкү күндөгү акыбалга байланыштырып алып өтөбүз. Бабаларыбыздын нарктарынын баарын даңазалайбыз, тарыхыбызга изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Улут аралык мамиле бизде абдан кылдат жүргүзүлөт. Башка улуттар менен сый мамиледе болобуз деген ураандар менен иштешибиз керек, жашашыбыз керек. Анан ушу күндө мына кандай өлкөнү президент кабыл алды өткөндө сиз билесиз. 20-жылы 9 айга чейин мамлекет иштеген жок. Баарыбыз тең локдаунда жанагы эмеде жаттык. Ковидтин акыбалынан эшикке чыга албай калдык. 6 метр турган атабызга бара албай калдык. Мына ошондой өлкөнү 20-жылы октябрда кабыл алып атат. 21-жылы октябрь айындагы көрсөтүчтөр менен салыштырганда эле эмне деген күжүрмөндүк иш аракет болду. Мына колдойлук өлкөнүн жаңы өнүгүп аткан тармагын колдойлук. Президенттин чечимдерине сый мамиле кылалык, өкмөттүн чечимдерине сый, аруу мамилелерди колдоого алалык. Албетте, көп пикирлердин болушу жакшы, аларды дагы эске алабыз. Аны айтып өттүм го, президенттин тиешелүү бөлүмдөрү анализдеп президентке киргизип атат. Президент өзү ошол жакты чоочун киши эмес да, президент силердин жанагы социалдын араңардын эле бирөө, катышуучу. Сурооңорду угуп атат, өзү жазып атат, бизге тапшырма берип атат. Бириккен өлкөгө айланалык, бактылуу өлкөгө айланалык, жакшылыктары көп өлкөгө айланалык. Биздин маалымат айдыңында көптөгөн жакшы кабарларды тең ата кылып, жаман кабарлар менен алында көбүрөөк кылып жарыялап туралык. Биздин сайттарда тилекке каршы жок болду, чыр чыкты, өрт чыкты, чабылды деген маалыматтар өтө көп. Ал маалыматтагы бүгүнкү күндө болушу зарыл, болуш керек. Ошону менен эле катар биздин социалдык тармагыбыздагы мейкиндик маалымат мейкиндигинде иштеген адамдар жакшы жаңылыктарды көбөйтүшүбүз керек. Өнүгүп аткан өлкө катары, алдыга кадам шилтеген өлкө катары, мына бүгүнкү шарттарды эле карасак, бюджетибизден баштап, ишканалардын баш көтөргөнүнөн баштап, жеке ишкерлердин баш көтөргөнүнөн баштап, орто бизнеске өзгөчө мамиле болгондугунан баштап, ушунун баарын колдоого алышыбыз керек. Бул негизги идеологиялык саясат ушул. Ушунун баарын даңазалап, жарыялап, элге айтып туруш керек. Негизги милдеттердин бири деп ушуну айтам. Анан бүгүн сиз менен жолугушканыма абдан куштармын. Сиздин көрүшүлөргө чоң салам. Суроолор болсо ушул сайтка жөнөтүп койсоңуздар, дагы жоопторду берип, тыкыр байланышта болобуз да. Сизге да чоң рахмат, Сүйүнбек мырза. Мына көптөн бери күттүрүп, сурантып, чындыгында эле мен берген бүгүн көп суроолор биздин көрүүчүлөрдүн атынан келген. Менин акыркы суроомо сиздин жообуңуз мындан келди биз кубаттуу мыйзамга баш ийген, барктуу, нарктуу эл болушубуз керек деген жообуңуз мага абдан жакты. Буга чейин көп учурда президенттер, ак үйдөгүлөр өзүнчө эле бир жерге вакуумга кирип жамынып алат. Алар эл эмне кылып атканын эл билбейт, а элдин аң сезиминде алар ал жерде акча жеп эле байып өз чөнтөктөрүн толтуруп жатат деген пикирлер көп айтылчу. Сиздин сөзүңүзгө аралжы, бүгүн бардыгы ачык. Президент өзү баш болуп, өлкө башчылары өздөрү баш болуп, ачык социалдык сеттерде
эл менен тыгыз байланышып отурат, же болбосо элди аралап жүргөндө деле эл каалаган суроосун берип, ой пикирин айта алат. Бүгүнкү маегибиз биздики дагы ачык айкын жакшы болду. Ошол мен жогоруда айтып кеткендей, жамынып бекинип отура албастан, сиз ушул мамлекеттик катча катары келип, мындан ары дагы биздин көрүүчүлөр менен пикир алмашып турушуңузду суранат элек. Рахмат. Бүгүнкү акыбалыбызды, бүгүнкү өнүгүп аткан, баш көтөрүп калган, чыйрала түшкөн акыбалыбызды даңазалап туралык. Сиз экөөбүз биригип эл кыдырып туралык. Мен айтып атайм, 5 киши болсо да барам, 500 киши да барам. Көп жерден мындай катуу сын пикир угуп келип атам, көп жерден катуу курч сөздөрдү угуп келип атам, көп жерден жакшы ийгиликтерге жетишип сүйлөшө алып атабыз. Биз ага карабайбыз. Президентти туура биз дагы бара беребиз. Элге жолугуп пикирлерин жазып келип айта беребиз, даңазалай беребиз, жакшысын чыгарып, жаманын катып дегендей. Бирок жамандын арасында орчундуу, түз, ниети таза пикирлер болсо ага орун берип, аларды мамлекеттик саясаттын негизги программаларына кошконго аракет кылабыз. Биз ошону кылып атабыз. Мына азыр кээ бир топторду кабыл ала баштадым. Биз дейт айылдарда санжыра маданий борборлорун кура баштайбыз деди. Аябай толук колдоо калдым. А жерге кимдер чогулат? Нарктуулар, салттуулар, илимпоздор. Эми айылдарда мектеп, ана мечит болуп калды да, клубтардын баары жокко дээрлик болуп кетти. Китепканалар ачылбай калды. Мына ошолор боюнча китепканалачылар менен жолугушуп чыктым. Алар да ушундай китеп каравандарын уюштурабыз деп атат. Маданий борборлорду курабыз деп атат. Мурдагы салттарды жандандырып, элге жарыялап турабыз деп атат. Мамлекеттин ынтымактыгын, таалайлыгын, бактылыгын көздөгөн сериалдарды тартабыз деген сунуштар келип өтөт. Аты баштуу адамдарыбыздан. Илим биз жака жүзү менен бурулуп атат. Эки жолу илимий чөйрө менен жолугуштум. Сунуштарын берип атат. Айыл чарба тармагына, өндүрүш тармагына, өнөр жай тармагына мындай сунуштарды бере баштады. Жандануу башталып кетти да, ушуну колдоп, ушуну өнүктүрүп алсак. Ушу экөөбүздүн милдетибиз, элге айтып туралык. Балким бул көрүүдөн кийин бир канча сын пикирлер келиши мүмкүн. Ошону мага жеткирип койсоңуз убагында. Айрымдарына жолугушайын, жооп берейин, же болбосо өздөрүнөн акыл угайын, кеңешейин. Мына ушундай кылып иштейлик. Чоң рахмат. Сизге абдан чоң рахмат. Ушу мамлекеттин өнүгүшү үчүн сиз ушундай сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Анткени сиздей инсандар көп болсо, мен ойлойм биздин эртеңки келечегибиз жакшы болот деп. Дагы бир жолу маегиңизге рахмат.